Kırgızstan abdan koz. All core. Kabar rahmat. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерден келген 300гө чукул медиа өкүлдөргө Кыргызстанды тааныштыруу улантылып жатат. Бүгүн аларча жаратылыш паркына келди. Эсиңиздерде болсо, ушул тапта Бишкекте массалык маалымат каражаттарынын жана аналитикалык борборлорунун медиа форуму өтүп жатат. Аны уюштуруучулары Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттиги жана ошондой эле Кытай Республикасынын Синхуа агенттиги. Тоолор керемет экен, сөз менен айтып бере албас кооздук. Карагылачы кандай гана шаркырап аккан суу, токой, жаратылыш. Бул жердин жаратылышына, аба ырайына, элине суктанып турам. Эң башкысы, эл абдан мээримдүү экен. Beautiful country, indeed. Look at the country. Бул чын эле керемет өлкө экен. Тоо жакты карагылачы. Бул жер Швейцарияны жана Европанын бир бөлүгүн эске салат экен. Биздин жаратылыштагы ушундай. Чындап келгенде биз бул тоолордун бир эле тарабын көрүп жатабыз да. Бул тоолордун ары жагында Пакистан жатат. Ошон үчүн мунун баары мага абдан тааныш көрүнүп жатат. Биздин өлкө менен абдан окшоштук жактарыбыз дагы бар экен. Of our northern areas also. Кыргызстан аябай кооз, эс алууга жана жаратылыш менен бирге болуу үчүн абдан фантастикалык жер экен. Кыргызстан менин мамлекетимде абдан кооз экен. Саламатсызбы? Кыргызстан кандай экен? Абдан жакшы. Арменияны эстетип жатат. Тоолор меймандостук абдан жакты. Ошон үчүн чоң рахмат бардыгыңыздарга. Ушундай тур уюштуруп бергениңиздерге рахмат. Ну я вижу строитель. Мен курулуш тармагындагы дүркүрөгөн өсүштү көрүп жатам. 3 жыл мурун келгенде шаар мынчалык бийик эмес болчу. Азыр бийик кабат үйлөр пайда болуп жатыптыр. Ошон үчүн бул дүркүрөгөн курулушту мен жакшы өсүш катары кабыл алдым.